Assalomu alaykum. Mekendash Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Кыйладан бери да сиздерге дагы жакшы видеолордон чыгара албай калдым, убакыт болбоду. Буюрса сиздерге лайфхак видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Ушу тоок сүйүүчүлөр үчүн лайфхак видео болот. Анан малина тууралуу да бир аз маалымат берем. Андыктан видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Жаңы көрүп аткандар катталып коюңуздар. Сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар туугандар. Бул сонун видео болот бүгүн сиздерге жагат деп ойлойм. Туугандар, бүгүнкү тарта турган видеобуз мен акыркы жолу мына канча болуп калды? 16 астагфиралла 16 июнда жөжөлөр инкубатордон жөжөлөрүм чыкты. Анда ошол бир жума мурун мына ушул тоок күрк болгон болчу. Анан бул тоокту бастырсам баспады, жатып местосын өзгөртө берди. Андан кийин мен акырын ошол бир кычыкка жатып алган экен, ошол тооккананын ичиндечи. Анан тооктор козгойбу деп ал жерге жатышка ойлондум. Анан бастырышка. Анан негизи бул Адлер тоок күрк болот. Туугандар, мына ошо Адлер тооктору көпчүлүгү күрк болот, болбойт деген суроолор ар кандай берилет. Мына күрк болот, көрдүңүздөрбү? Бирок бул өзүнүн жөжөлөрү эмес. Бул баягы опекун деп коеюнчу айтканда. Багып алган. Мен буну өзүм коштум. Азыр кошкон тууралуу айтып берем. 10 күн жатты. Астына 2 жумуртка коюп койдум атайын, уштап туруп кетпеш үчүн. Анан жаткандан кийин 10 күндөн кийин 16сы болду, жөжөлөр чыгып баштады. Жөжөлөр чыгып инкубатордон чыгып кургагандан кийин 2 жөжөнү алдым дагы. Мен Адлердикин алдым. Бул мен Тоджон Адлер Легорун чыгарам, билесиздер. 2 штук Адлер жөжөсүн алдым дагы. Анан алып туруп эмеге бастырдым. Ушу тооктун астына коюп койдум. Жаңы ачылган уже кургагандан кийин үстүнө коюп койдум. Анан эртеси күнү дагы 5өөнү койдум. Уже уттуру чыга берет да инкубатордончу. 5өөнү койдум дагы. Бул уже үйрөнүп калды. Биринчи, экинчи кечеси койдум бирок туугандар, кечеси 2өөнү койдум. Эртеси күнү 5өөнү койдум. Биринчи уштап үйрөтүп алыш үчүн 2өөнү койдум. Кийин 5өөнү койдум. Анан 3-күндө уже бир 3 күнү уже алмаштырдым. Адлерди алдым дагы. Мен Адлердин койгон себеби мына Адлер породасын койгон себеби Адлер тоокторунун жөжөлөрү жөжө маалында аябай тетик болот, тез чоңоет, чыйрак болот. 3 күндө булар уже жетилет да, сонун болуп, апситтери ачылып, уже мындай качып жерге койсо уже тута албагыдай эмеге келип калат да. Аябай тетик болот, өзгөчөлүк. Ошол себептүү мен Адлердин астына ошо атайын эме кылыш үчүн Адлер койдум. Андан кийин уже 3-күнү болгондо Тоджондон алдым дагы. Бул жерде азыр где-то 40 миң тегерегинде Тоджон бар. Быйыл жөжөлөрдү ушинтип багайын деп атам. Ошо 40 штук Тоджонду Адлерди алдым дагы, ордуна ушул жөжөлөрдү салып койдум. Бирок Тоджондор Адлердей тетик эмес негизичи. Азыр булардын ушул эмеде шулар менен тең Адлер болгондо алар азыр бул жерде качып уже вообще тетик болмок да. Анан ошого мен Тоджонду эме кылдым. Булар кичине жоошураак келет. Анан Тоджон салып койдум. Буларды өзүм багам. Булар таза кан. Ошто Wise Agro компаниясынан алгам. Линиясы таза. Ошондуктан мен башка жактан албай өзүмдүкүнү кайра көбөйтүп атам. Анан Адлер тооктун өзгөчөлүгү ушунда, бул кадимки эле үй тооктой ачат. Мына көрдүңүздөр, бул күрк. Көпчүлүгү мындай суроо туулат да. Бул күрк болбойт, андай мындай дегенчи. Ошого мен мына жооп болсун деп мына эме кылдым. Анан бул жоошураак келет экен ошо күрк маалдачы. Бирок азыр балдарынан кызганат. Негизи айтканда жоош келет. Чындыгында жакшы тоок, мен жаман дебейм. Анан Адлер тоок Кудайга шүгүр Кыргызстанда көбөйүп калды азыр. Мен кубанычтамын, себеби ар бир үйдө Адлер тоок болгону жакшы. Бул жумуртканы да туат, сойсоңуздар союп да жей бересиздер. Декоративный вариантка дагы кетет, ошонусу жакшы. Тоджон тооктордун дагы өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Булар Адлерге караганда бир аз габаритный чоңураак болот. Жумуртка туушу Адлерге караганда
адилерге караганда көбүрөөк болот. Организми дагы күчтүүрөөк болот экен. Бунун преимуществосу ошол мындай чоңдугу да анан жумуртка кичине адилерге караганда көбүрөөк тууйт экен ошондо. Адилердики бирок жожо маалында бакканга адилерге жетпейт экен туугандар. Бул мындай өзгөчөлүктөрүн айтайын. Адилер сөбү тез аябай тез жетилет экен, чыйрак, ден соолуктары чың болот экен жожо маалда. Мыналардыкы кичине салыштырмалуу аз слабый болот экен. Булар деле жаман эмес, бирок кичине салыштырмалуу слабыйраак. Бирок адилер тез чоңойот экен. Ошондой туугандар. Анан буга азыр бул жерде билесиздер, мурдагы видеолордо көрсөткөм, азыр брудерлерим бошоду. Азыр бул жака мындай эмелерди салып туруп, идиштерди коюп, сууларын коюп, ушул жерде эле азыр кеңираак жүрсүн деп чыгарып койдум. Анан өткөндө бул жака мына идиштерге жем салдым да, мына тоок балдарга эме кылам деп, жем баягы тытат го булар. Берем деп төгүп таштаганыга, анан бул жака мынтип брудердин астыны эшигини чыгардым дагы, астында мындай кылып туруп жожо, бул сиздерге дагы лайфхак. Жожо бата турган кылып туруп тоок кире албайт бул жака. Жожолор кирип, бул жакта жемин жеп чыга берет. Бул жактан тоок кире албайт дагы, багы тыта албайт. Анан кийин кандай жем берип атасың дегендерге, туугандар, мен мындай спецкорм берип атам. Бул адлер менен легорн тоджонго берсеңиздер болот. Бул B1 деп коет. Ошол Oasis Agro компаниясынын жеми. B1 азыр бир 20 күн, 1 айга чейин бир B1 берем. Бул кымбатыраак болот, бирок мындай иригирээк болот. J1ге караганда мына B1 кичине иригирээк болот. Бирок бул аябай күчтүү жем. Бул бройлерге бул жирность көбүрөөк, мындайчы майы көбүрөөк. Салыштырмалуу калориясы күчтүү. Ошон үчүн мен атайын тоджонго ушунан берип багып атам. Биринчи жылдагы баягы Оштон алып келгенде тоджондорду ушуну менен бакканмын. Чындыгында эффект жакшы берет экен. Ошондуктан эгерде чөнтөгүңүздөргө туура келсе, мен ушул B1 бройлердин жемини берүүнү сиздерге дагы сунуш кылам да. Бирок адилерге бул эмеге тоджонго только бройлердин өзүн берип атам, туугандар. Себеби бул тоджон бройлер багытыга дагы көбүрөөк багытталган да, чем адилерге караганда. Адилерге дагы берсеңиздер болот. Бирок J1 менен ошо J2, J1, J3 менен B1, B2, B3 аралаш 50ге 50 кылып бергенди сунуштайм. Себеби адилерге муну берсеңиздер бооруна күч кеп калышы мүмкүн, кыйнап коюшу мүмкүн адилерге именно. Бирок тоджон баксаңыздар, тоджонго боло берет туугандар. Мен азыр ошону жалаң тоджонго ушунан берип багып атам. Азыр бул жерде 40 жожо бар. 40 жожону мына карап атат азыр. Бир 2-өө, 3-өө өлдү. Калганы азырынча Кудайга шүгүр жакшы. Пропойкаларын бердим, байкокстан бердим, витаминдерин бердим. Азырынча жакшы. Эми туугандар, жожо өлөт. 100% багып чоңойтуш кыйын. Арада өлөт. 100% баккандар деле бар, эми шартка жараша. Бирок эми анча-мынча өлүмтүүгө дагы чыдап коюш керек. Эми жожонун күздө санаана дегендей ушундай. Буюрса ушул азыр 40-44 штугада бир 2-3 өлдү. Ушу 40-тын тегерегинде бар да бул жердечи. Булар таза кан, буюрса ушулардын дагы жожолоруну кыштан баштап, буюрса басты күздөн баштап дагы баштайбыз. Азыр жожо сезону бүттү. Азырынча тооктор карап атабыз. Мына туугандар, мына ушундай жерде эле камап койгом. Анан бул жака көпчүлүгүңүздөр тооктук кылбастарын эшикке кое бересиздер. Туугандар, мен буларды чыгарбай атам. Себеби чыгарсаңыздар, бул жерде чыгарсаңыздар мышык жейиши мүмкүн. Булар жожолор кичинераак да азыр, ошондуктан азырынча чыгарбай турам. Бирок кийинирээк бул жака огородко буюрса кое берем мен акырындык менен. Майналар ичинде чөптөрдү жеп жакшы чоңоет. Негизи эшикте жүргөн, воляда жүргөн жожолор башкача чоңоет. Чем капастага карагандачы. Себеби ар кандай витаминдерди жейт, ошондуктан бош кое бериңиздер. Но чоңураак, азыр мындай учурда эмес. Азыр буларга уже 15 күндүк болуп калды. Азыр эмес, бирок кийинирээк кое берем буюрса. Ошондуктан бош багышка аракет кылыңыздар. Мына ушундай туугандар, ушинтип жожолорду карап атабыз. Анан мына ушундай брудерлерден жасап коюңуздар. Мындай астыга сетка кылып, мындай тартмалай менен өзү технологиясы боюнча ушундай кылыш керек. Ушундай туугандар. Мына жемдерин коюп койдум. Анан дагы бир айта кетчү нерсе. Мен мындай эшик кылып, бул жакты астыны
Аны тосуп койдум. Эмнеге тосуп койдум? Бул жерден жожо чыкпайт. Эмне себептен тосуп койдум? Комментарий жазып коюңуздар. Сиздер оюңуздарды биле кетейин. Астына атайын кордон менен тосуп койдум. Бул жагдан да жожо чыга албайт. Эмне максатта тосконумду комментарийге жазып кетиңиздер. Ушундай туугандар, тоокпаңыздар, жожобаңыздар. Мына ушундай тооктарга сиздер дагы кадимки үй тоокторду деле ошондой кылып колдонсоңуздар болот. Андан сырткары үй тоок баксаңыздар эгерде, мен үй тоокко ушундай порода тооктарды, жожөлөрдү ушинтип багып, ушинтип кошуп жожөлөрүнчү сунуштайм да. Бул лайфхак. Мен өзүм биринчи жолу кылып атам, ошондуктан сиздерге ушуну менен бөлүшүп атам. Сиздерге дагы жактыбы? Комментарий жазыңыздар. Анан Адлер тоок жакшыбы, Тоджон жакшыбы, Легорун жакшыбы? Комментарийге жазып кетиңиздер. Себеби ар кимге ар кандай эмеси жагат экен. Бирок ар кайсы тооктун өзүнүн преимуществосу бар, өзүнүн өзгөчөлүгү бар да туугандар, ошону унутпайлы. Эч кайсы тоок, порода тоок жаман эмес, баардыгы жакшы. Болгону ар кимдин мындай вкусу ар кандай болот. Ошол себептүү ар кимге ар кандай тоок жагат. Сиздерге дагы кандай тооктор жагат? Негизи тоок кылганга кызыгасыздарбы? Комментарийге жазып кетиңиздер. Дагы айта кетчү нерсе, өткөндө мен GIF боюнча ойнотконмун. Туугандар, 25 майда жыйынтык чыгат дегенмин. Эң көп комментарийлерге класс баскан адам утат дегенмин. Азыр 3-чү место, 2-чи местого бердим. Ноокат району Кулатов айыл өкмөтүнөн бир 13 жаштагы инибиз алып кетти. Жакшы катышыптыр, 99 100 лайк менен. Экинчи местону Чоңалайдан бир эжебиз алды. Канча лайк экенин эстей албай калдым. Биринчи местону Чыңгыз деген бир аккаунт связга чыкпай атат. Мен комментарийге номериңизди калтырыңыз дедим. Буюрса чыкса ага дагы берген убадабызды аткарабыз. Эгерде сиз көрүп аткан болсоңуз, аккаунтуңузду карап, мага байланышка чыгып коюңуз. Же комментарийдин астына өзүңүз номериңизди калтырыңыз, мен сизге байланышка чыгам. Мына ушундай туугандар, андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Тоокко кызыккандар, сиздерге кандай тоок жагат, кандай шарттарда, кандай канаттууларга кызыгасыздар, кандай видео көргүңүздөр келет биздин видеолор YouTube канал аркылуу, ошону сиздер дагы жазсаңыздар, буюрса мен аракет кылам. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.